2015-жылы 10-мартта өрттөндү да үйүбүз, ошо таңкысын. Ошол учурда мен үйдө жок элем, үйдө ошо кызым, күйөө балам, эки неберем эле да ошол учурдачы. Анан ошондо чалып калды, кызым үй өрттөнүп атат мама депчи. Анан келе калсам чындап эле үй өрттөнүп атыптыр. Анан үйгө кирип андай мындайды алып чыкканга тияктагылар жана пожарниктер, милициялар мага эме беришкен жок да. Эчтеке алып кала алган жокпуз. Болгон мүлкүбүздүн баары өрттөндү да калды. Кызым да ошо күйөө балам неберелер менен чогуу турчу элек бир комната үйдө. Бул кызымдын оокаттары да, өзүмдүн эки семьянын оокаты бүт бардыгы өрттөнүп калды да. Эчтекебиз калган жок. Ошо үй өрттөнүп калгандан кийин анан квартиралап ошо батирлеп калдык, айла жок. Анан ошо үй өрттөнөрүнүн астында 2014-жылдын аяк ченинде балам Москвага кеткен эле да. Ошол учурдачы, Москвада болчу ошол учурда. Анан балама чалдым. Балам ушинтип биз батирлеп калдык, үй өрттөнүп кетти, ушундай десем, анда мама кел деп калды бул да. Мен да барайын Москвага анда. Эмне кылам? Биякта өзүбүз батирлеп калсак деп анан мунун артынан кеткем. Үй өрттөнүп батирлеп калгандан кийин. Мунун артынан барып, баргандан кийин эле буну менен көрүшүп эметкенден кийин эле бир 10 күндөн кийин эле баламды таппай калдым да. Карайлап элечи. Бул өзүнүн достору менен бөлөк квартирада турчу, мен бөлөк квартирада болчумун. Анан таппайм, анан ФМСниктерге барып, жана полицейскийлерге барсам, алар айтып калды, болбоду, ал департ келинде болуш керек депчи. Анан Захарова деген бир эмеси бар экен, Токойдо селосу. Ошол жака бардым, барсам ошол жактан чыкты да тизмеден баламдын эмеси. Анан ошол жерден эле 15 000 төлөгүн любой банкка төлөп, анан чегин алып кел деп калды. Анан каякта мен өзүм жаңы барсам акчам жок. Анан антип мынтип тияка бияка чуркагыча эле уже 1,5 ай өтүп кетти, акча тапкыча эле. Анан эптеп 1,5 айда 15 000 төлөп, баламды 25-майда учуруп өзүм калып калдым эле да. Кызым чалып калды, мама ыйлапчы. Арген ушинтип реанимацияга түшүп калды, срочно учуп кел депчи. Ошо уккан эле эртесин срочно учуп келдим. Учуп келсем балам кара көк тартып реанимацияда башын көтөрө албайт, киши тааныбайт. Монтип жаткан экен Сокулук районунун реанимациясында. Көрсө, бул каяктан билейин, көрсө бул эме турбайбы? Гемодиализ. Эки бөйрөгү совсем отказ кылып уже иштебей калыптыр да. Зара сыртка чыкпай, ичине канга тарап кетет турбайбы? Анан ошол учурда гемодиализ аппарат жок болуп, ошо аппарат десек, аппарат жок. Ошол учурда балам ошо көп күн жатып калыптыр да реанимациядачы, аппарат жок. Аны каяктан билейин, аны тияка чуркап, бияка чуркап, эптеп эмеге кирип атып, айтор эптеп бир эме таптык да, эме частный целитель Карла Маркс Акунбаевадан. Ошо байкем менен жеңем ошол жака алып барышты баламды. Апара, мен ойлоп турмун да, муну тиги бир эметкенден эле айыгып кетет деген депчи. Муну каяктан укпасам билбесем. Көрсө бул дегенди эме жаман ооруп турбайбы? Пока бөйлөк алмаштырмайын, ошо баягы мойнунан байланган иттей болуп эле ошол аппаратка бул көз каранды болуп калат экен да. Мына ошол күндөн баштап ушул күнгө чейин мына 1 жыл болду. 1 жылдан бери ошо гемодиализ алып келатат балам. Сок заводдо иштегем да көп. 4 айда иштедим го дейм, кышында эме резиновый өтүк менен иштечи кичине. Ошондон суук тийип калды го. Вулканизацияда иштедим, автомойкаларда иштеп жүрдүм. Москвада да иштеп калгам автомойкада. Билинген жок башында, бетим шишип жүрдү, о эме суук тийди деп эле суук тийген дарысын ичип жүргөм. Кичине иш кылып койсом эле одышка болуп башталды. Көзүм көрбөй баштады где-то 1 жумадай. Ошондон сразу эметти. Бир күндө эле кармады. Шишип кеттим. Ошо жана автомойкада иштегенде ошондо суу өттү да муну бутуначы. Анысы ошол жакта жашап жүрө берген экен да, үйгө келбей. Батирлеп жүрсө, тиги эже жиздесинен да неметип жүрө берди да. Булар чалып чакырса биз деген эмеде досторумдукунда жатып атам деп жашырып ошо мойкада жүрө берген экен да. Ошондон бутуна суу өткөн да. Балам чынын айтсам 4 жолу реанимацияга жатып чыкты. Асты-үстө казаныбыз, үстү-үстү үйүбүз жок болсо, сатайын десем малым жок болсо эмне кылам? Анан айла жокму коробканы көтөрүп алып, мына ушул күнгө чейин тилемчилик кылып келем. Банеримди көтөрүп алып, тиги баламдын гемодиализин акча кылам. Ош базарын кыдырып келем, ушул күнгө чейин Дордойду кыдырам. Ушул күнгө чейин. Анан ошол уялуу сезим деле артта калды. Анткени балам жана антип ыйлап турса апалап,
уялбай деле калат экенсиң, балаң үчүн баарына барат экенсиң. Чындап келсе Алла таалам кулубуз. А бул жалган дүйнөдө акчанын кулу экенбиз. Эмне кылам эми, акча чечип атат. Келип эле жарга акча такып атат. Иштегим келет мен деле. Иштейин десем каяктан бир киши байланат бугачы. Анын үстүнө бул аппаратка улам акча болуп туруш керек да. Акча болбосо азыр карабайт да. Акча болуп туруш керек. Ошон үчүн айла жок кылам тилемчилик. 1 жыл болду тилемчилик кылган. Мына ушул күнгө чейин тилемчилик кылып келатам. Ошо өкмөткө ыйлап сыктап чуркап жүрүп азыр квотага илиндик. Квота ошо Турциягачы. Ошо операциясын бекер экен, а калгандары биз бүт өзүбүздөн экен. Ошо жата турган жерибиз, жана переводчигине, дары дармегине, дагы анализ тапшырат экенбиз аяктан. Ошого баардыгы $10,000 керектелип атат да. Ошого эми $6,000 эптеп, $6,000 бар, ошого $4,000 жетпей жатат да. Карапайым калктан эле айланса болот экен. Карапайым калктан эле. Мына Америкадан, мына Чыңгыз деген бала, Америкада балдарыма аябай ыраазымын. $6,400 салышты. Ошону сары майдай банкта сактап тургам. Анан жанагы 6,000 турат азыр. Анан 400 эме болуп кетти да, гемодиализге чыгып кетти да, болбой элечи. Азыр 6сы турат. Анан шыгар айланып кетейин деп. Аларга аябай ыраазымын. Америкада жаш балдар ошо баары чогултушуп, ошо Чыңгыз организовать этип, ошо балдар баары чогултуп беришиптир да. Анан салышып, Чыңгыздын атасы ошо гемодиализге тетиги Карла Маркс Ахунбаевага алып келип тапшырып берген, атасы Чыңгыздын ата. Аябай ыраазымын ошо Америкадагы балдарыма. Акчабыз толукталып 10,000 болсо, ошо 10,000 болуп толукталса, ошо Кудай буйруса ошо шашылыш операциясына кеткен жатабыз. Кудай буйруса эми ошого донор өзүм болгон жатам. Анализ тапшырганбыз балам экөөбүз. Менин группам бар эме болуп атат, туура эле келип атат, Кудай буйруса. Ошол эми буйруса ошо мындай башыман өтүп атканды мен душманыма да каалабайм. Бул эң жаман оор экен. Мойнунан байланган иттей болуп эле алыс жакка бара албайт. Анткени черезден эле аппаратка барыш керек да. Адамда болгон таза 6 литр кан болсо ошонун баары чыгып аппаратка мынтип фильтровать этип тазаланып кайра кирет экен да. Бул аябай жаман оор экен. Бул эми операцияга барып мен бир бөйрөгүм салмайм. Бул ошо менен ачуу чындык мойнунан байланган аппаратка барып турат да. Ошо эртерээк ошо неметсе деп ойлойм да, операциябыз болду. Өзү да балам аябай кыйналып кетип, базардан тордойдон эме баягы тилемчилик кылып, кечинде келсем балам аябай неме көз караш менен карап, кээде ыйлайт. Апа эртерээк операция болуп, эртерээк кутулуп, эртерээк аман эсен эл катарына кошулуп иштесем, ошо акыбетиңизди кайтарып, сизди баксам, үй салсам деп аябай кыялданат. Алла таалам ошол күнгө жеткирсе экен деп тиленип отурам Кудайдан. Анан балам жаш, келечеги кең дегендей. Ошон үчүн баарына батирлеп жашасам да, ошого да кайылмын да. Ушу баламдын өмүрүн сактап калыш мага биринчи орунда туруп атат да азыркы кезде. Башымда ошондо эки көйгөй бирдей турат да азыркы кездечи. Бир жагынан үйүм жок, батирлеп жүрөм. Ошо биринчи топтогу майып балаң менен ошондо батирлеп жашаш да аябай кыйын экен. 5-6 батир уже которуп ийдим. Айла жок, ушу өзүбүздүн мекендештерибизден ушу жүрөгүндө ыйманы бар, ушу адамдардан, ушу карапайым калктан ушу жардам сурайт элем. Ушу колуңуздардан келген жардамыңыздарды берип койсоңуздар, ушу Алла ыраазычылыгы үчүн ушу баламдын өмүрүнө Алла таалам сүйгөн пендеси болуп себепкер болсоңуздар деген эле тилегим бар.